Мына ушул улуу инсандын бизде небере чөйрөлөрү конокко келген, тааныштырып өтөлү. Небереси Жуманова Мира. Жана дагы эң биринчи чөйрөсү Жуманова Айдай, жана Акылай Кожомбердиева. Саламатсыздарбы? Байрамыңыздар кут болсун. Байрамыңыздар менен. Кыргыз элин ошол улуу жеңиш күнүңүз менен куттуктайбыз. Ошо бизге ушундай аталарыбыз ушундай жеңишти алып келип бергенине. Мынакей сиздердин да жашынакай чоң атаңыздар ушундай бизге дагы жашынакай тынчтык жашоону тартуулаган кандай сезимдер болот? Ушундай өзүңүздүн чоң атаңыз баатыр болгондо. Биздин чоң атабыз Акулов Кемел 1925-жылы төрөлгөн. 9-майда. 9-майда. Ошо 9-май биз үчүн бул эки майрамды майрамдачыбыз постоянно. Атам ошол түрү кезинде бардыгыбыз, неберелери, чөйрөлөрү, бардыгы тууган уруктун баары чогулуп, аябай чоң майрам кылчубыз. Биз үчүн ошо атам өтүп кеткенине бир 2 жылдын жүзү болуп калды. Азыр иши болсун. Азыр түрү болгондо 91 жашка чыкмак. Түрү болуп көбүрөөк жашаса бизге да абдан жакшы болмок. Бизге ошо неберелерине, балдарына өзүнүн батасын берип, абдан чоң атабыз эле. Ошо көзү өтүп кеткенине аябай ошо өкүнүчтүү. Сизден сурайынчы, Айдай эң биринчи чөйрөсү экенсиз. Ошо чоң атаңыз менен сыймыктанасызбы? Ооба, албетте. Кантип сыймыктанасыз? Согуш ардагери бол деп аябай сыймыктанам. Менин мектепте ар дайым сурап турушат. Сенин чоң атаң согуштун ардагери болгон деп. Ошо мен ар дайым айтып турам, менин Кемел атам согушта барып келип жеңип келген деп. Акылай сиз? Сыймыктанам, себеби ал менин атам. Мектепте менден да сурашат, атаң согушта согушка катышканбы? Мен айтам, ооба катышкан, эки атам катышкан. Ушуга аябай сыймыктанамын. Жакшы, анан кийин сиз көрүп калдыңыз да бул киши кандай киши эле үйдө? Атам өзү аябай акылдуу, аябай акылман киши болчу, сөзгө бай, ар бир сөзүн орду менен сүйлөгөн. Ошо неберелерин, балдарын отуруп алып, ошо бизге көп нерселерди аябай айтып, акыл насаатын айтып, отурган сайын ошо баардыгыбызга батасын берип, ошо аябай акылман атабыз болчу да. Аябай сыймыктанып, ошол ар бир сөзүн кунткой угуп, атабыздын ошо сыймыктанып, төрүбүзгө отуруп ошо батасын алганга аябай эме болчубуз, сыймыктанып. Демек 2 жылдан бери ордун жоктоп келе турбайсыздарбы? Ордун жоктоп келатабыз, бирок ошол атамдын элесин кетирбей, ошо эч унутпайбыз. Азыр ошо көлдө туугандарыбыз, балдары, неберелери болуп биригип азыр көлдө чоң турнир өткөзүп атат. Футбол боюнча, анан волейбол боюнча, күрөш боюнча чоң ошо көлдөн Кемелбек атанын урматына арналып чоң азыр турнир болуп атат. Ошо турнирдин катышуучуларына баарына ийгилик каалайм. Күчтүүсү жеңсин. Күчтүүсү жеңип, ошол атамдын арбагы ыраазы болсун. Жакшы, баягы чоң атаңыз болгондо көптөгөн жомокторду деле айтып берсе керек. Мынакей сизге деле согуш убагында канчалык кайгылуу окуялар болсо деле, ошончо деле баягы достору менен, жороо жолдоштору менен жүргөн күндөрдү деле бир жакшы элестер калса керек. Ошол тууралуу сиздерге дагы жакшы күндөрдөн айтып берсе керек. Ошол эле кантип тамактанышчу, мисалы мага деле ошол аябай кызык. Атам ошо чоң атам отурганда ошо бизге балдарын, неберелерин чогулуп алып келгилеми. Ата кандай болду эле деп биз деле отуруп аябай кызыгып сурачубуз. Аны отурганда баарыбызга кызыктырып аябай көп нерсени айтып берген. Ошо бир эсимде, ошо согушка барган жылы дейт, ошо жуунганга жер жок дейт. Ошо окопторго жатып уктачыбыз дейт, ошол шарты жок дейм. Анан баарыбыз ошо эме кийимдерибиздин баары кир дейт. Аны ошо эмеге апарып алган кечинде кийимибизди эшикке чыгарып жайып койсок, кадимкидей жана эме шарты жок болгондон эметишет экен да, биттеп кеткен ушундайлар. Анан эшикке чыгарып мындайынан кышында жайып койсок, тим эле шыпырылып түшүп калчу дейт, күйсөк дейт. Ошонусу аябай бизге кызыктуу болгондой, ушундай кыйынчылыктарды көргөнбүз. Тамактарды бири-бирибиз менен бөлүшүп жеп, ушундай дейт. Аябай кийин 9-майда ошо чогуу ардагерлер менен жолугушуп, ошо мурда достошкон ардагерлерин табышпай, ошо чогуу площадьте чыгып эметишчүбүз да. Аябай ошо. Демек жолугушчу, ошончо жыл өтсө дагы бири-бири менен катташып турушчу. 9-майда ошо эмеден аянттан жолугушчу.
Жакшы, кайра эле Айдай сизге суроо бергим келип атат. Башыңызга ушундай сонун кийимди кийген экенсиз. Баш кийимди согуш маалындагы актрисаларга да окшош экенсиз. Келечекте ким болоюн деген оюңуз бар? Эгер баягы небере чөбөрөлөр канчалык жакшы чыкса, баланчанын кызы деп атын чыгарат экен да. Кайсыл кесипти аркалайын деп атасыз? Келечекте мен бизнес аркылуу бизнес леди болгум келет. Азаматсыз. Дагы? Бизнес леди, анан дагы бухгалтер. Жакшы. Сиз акылай? Мен посол жана политик болгум келет. Саясатчы жана элчи болуш керек. Азаматсыз. Дагы? Эмне үчүн ошол кесипти тандап атасыз? Эмнеси жагат? Мага булардын Эмнеси жагат? Жашнакай, чыкыйып, ар дайым классика кийинип жүрүп, Элдердин ортосунда достук түзүү, ошондой болсо. Жашнакай өлкөлөргө чыгып келүү, Азаматсыздар, ошол кыялдыгыңыздар орундалсын. Себеби дегенде баягы силер канчалык жакшы болуп чоңойсоңуздар, ошончолук атаңыздардын аты чыгат. Атаңыздардын арбагы ыраазы болсун. Бүгүн эфирге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Туулган күнү менен куттуктайбыз. Тирүү болгондо 91 жашка чыкмак экен. Калган өмүр жашын бала чакасына, небере чөбөрөлөрүнө берсин. Рахмат чоң. ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ушундан пайдаланып бардык кыргыз элин ушул жеңиш майрамыңар менен куттуктайбыз. Бирге алсын. Рахмат.